Мамлекеттин эгемендигин тастыктаган символикалардын бири бул желек. Кыргыз туусунун ар бир оймо чиймелеринде жана түсүндө дагы өзгөчө маани жатат. Муундан муунга өтүп келе жаткан кызыл туу ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндөгү мекенге болгон сүйүүсүн, патриоттуулугун козгоп, дем күч берери анык. Андыктан көөдөндүн түпкүрүнөн орун алган желекти жок кылуу же өрттөө эч кимдин оюна сыйбаган чекилик иш. 30 майда Беговат айылындагы 2 мектептеги айыл өкмөттүн имаратындагы мамлекеттик тууну белгисиз адамдар өрттөп, ордуна ак матаны илип кетишкен. Көп өтпөй күч органдары бул кылмышка шектүү катары 2 кызды кармаган. Алардын даректеринде тинтүү жүрүп, шектүүлөр жана жакындары диний экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү экени аныкталган. Буга байланыштуу далилдер табылганын атайын кызмат да маалымдады. Желекти өрттөө боюнча жалпы 6 киши камакка алынып, тергөө иштери уланып жатат. Өлкөнүн негизги символикасына кол салгандардын жагдайы Акылай Карабаеванын материалында. Аны башка нерсени илген адамдык касиети жок адам. Кошунаңа зыян келтирбе, мамлекетке зыян келтирбе. Өзү кыш мезгилинен бери ойлоп жүрөм. Мына ушуларга каршы күрөштү дагы биз күчөтүшүбүз керек. Чулакты мына жерге өрттөдү. Аз күйгөндөрү билинет азыр. Адам сүрөткө тартып, видеого тартып атат. Ортодо адам турат. Сузактагы Атабеков айыл өкмөтүнүн имаратындагы жана анын тушундагы 2 мектептеги мамлекеттик тууну белгисиз адамдар өрттөп, ордуна арабча жазуулары бар ак кездемени илип кетишкен. Бул окуядан кийин күч органдары аталган аймакта көзөмөлдү күчөтүп, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Жыйында элдин арасындагы ынтымакты бекемдеп, жаштарга туура багыт берип, татыктуу тарбиялоо жана мамлекеттик атрибуттарга аяр мамиле жасоо маселелери козголгон. Негизгиси ушул өзүбүз мамлекетибизге ушу жалпыбыз өзүбүз салымыбыз аябайлы. Кандай ушундай маалыматты алдын ала билип калсаңыздар, тезинен өкмөткө же болбосо биздин күч органдарына билдирип кетсек, ушундай нерселер болмок эмес. Бул туу үчүн адамдар канча уруштарда өлүп, тууду алып келип тапшырып аткан көрдүм. Bizde ne degen söz? Tuğda apket küygüzüp, anı başka nerseni ilgen adamdır, kasiyeti çok adam. Ne için bizde şu Begavat aile hükümeti de Cerkevle gelen Begavat'ta, Reşötlerini buzganan Begavat'ta, Magazin urzaganan Begavat'ta, bir tuğ küygüzgenen Begavat'ta bulunur. Bu bağırtının özünüzden bulunur. Oşu aksakallar, gençlerle bir nasihatini aytıp, tuğra yola жүргүзүп айтабыз. Бул окуядан сабак алып, башка кайталабоо талабы баса белгиленди. Сузактын баш имам хатиби жарандар бири-бирине жана өлкөсүнө зыянын тийгизип, зулумдук кылбашы керектиги хадистерде дагы көрсөтүлгөндүгүн айтты. Мамлекетибизди сүйөбүзбү, жүрөгүбүз менен сүйгөнгө аракет кылайлы. Мамлекетибиз сиздин үйүңүздө, менин үйүмдө, бардыгыбыздын үйүндө тынччылык берип атабы? Кудайга шүгүр келтиришибиз керек. Ошо мамлекетке жок дегенде мисалы колубуздан өзү жакшылык анча келе бербейт. Жакшылык кыла албайбыз өзү негизи. Жок дегенде зыян тийгизбей жашаганга аракет кылышыбыз керек. Жок эле деген эч болбоду. Мамлекетке бир тиын дагы пайдаң жок. Жолбосо колу кошунаңа деле пайдаң жок. Эч кимге пайдаң жок, динге пайдаң жок, эчтекеге пайдаң жок. Жок дегенде мына ошол динге бир зыян келтирбе, кошунаңа зыян келтирбе. Мамлекетке зыян келтирбе. Колуңан ушуну эле келген болсо, ушу эм жакшылык иншалла. Желектин мындай кылып жерге тепселемне кылыш, бул эч кандай бир мыйзамга, эч кандай кырк жорукка, эч кандай үрп адатка, эч кандай туура келбеген нерсе. Мындай нерселерди жөн калтырыш керек эмес. Аны укук коргоо органдары менен биргеликте тыгыз аракет кылып туруп, ал адамдарды таап, аябасыз жагдасын беришти. Учурда билим берүү мекемелериндеги окуучулар жайкы каникулга тараган. Бирок мектеп администрациясы бүтүрүүчүлөргө жана ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тыгыз иш алып барып жатканын айтты. Чогулуштар болуп атат. Райондук билим берүү бөлүмүнөн да келип чогулуштар болду. Кийинки жылга билим берүү менен келишимди биргеликте иш-чаралар түзүүнү баштадык. Ушул тарбия сабаттарды күчөтөбүз, балдардын тууга болгон эмеси сыйлоосун, ага чейин деле биз тууга болгон сыйлоо болгон окуучуларыбызда.
Ал арада муфтият бул окуяга байланыштуу кайрылуу жасап, Кыргызстандын эгемен мамлекет экенин далилдеген негизги баалуулуктар бар экенин, аларга мамлекеттик туу, герб жана гимн кирерин билдирди. Урматтуу кыргыз элим, Аллага шүгүрлөр болсун. Мекенибизде мечиттер салынып, азан айтылып, намаздар окулуп, медреселер иштеп, динде эркин жашап жатабыз. Бул эгемен өлкөбүздүн өнүгүп өсүүсү, динибиздин туура жайылуусу, диний балуулуктарды, улуттук дөөлөттөрдү, эркиндиктин символу болгон кызыл желегибизди аздиктөө менен бирге элибиздин бүтүндүгүнө, мекенибиздин тынчтыгына, мамлекетибиздин күч кубаттуу болуусуна баарыбыз биргеликте салым кошолу. Бул жерде мен биринчи тепеге чыктым. Окуядан көп өтпөй УКМК шектүүлөр кармалганын маалымдады. Алар Беговат айылынын 19 жана 16 жаштагы тургундары болуп чыккан. Шектүүлөр жана алардын 4 жакыны дагы диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү экендиги тастыкталган. Тергөө учурунда бардык кармалган адамдар камакка алынган. Желекти илиш өзү кыш мезгилинден бери ойлоп жүрөм. Кийин ал өзү акча топтоп материалдарды алды, даярдады, өзү жазып баштады, мага ушул жөнүндө билдирди. Кыргыз мектепке Шамшиев мектебине барып биринчи мага сен кыргыз мектепке чыгасың, мен өзбек мектепке чыгамын деди. Чыгып, байракты алып, ордуна берки байракты илдик. Кармалгандардын даректеринде тинтүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада экстремисттик адабияттар табылган. Алардын баарына тыюу салынган диний уюмга мүчө болуу, экстремисттик адабияттарды сактоо боюнча айып тагылган. Ал эми желекти өрттөөнүн уюштуруучусу мамлекеттик символиканы жок кылуу боюнча айыпталууда. Ушу 16 жаштагы кыз ошончого барып аткандай, 19 кыз кишилер ушуга барып аткандай, булардын аркасында турган эркектери жөнүндө сөз катуураак болуш керек да. Буларга бүгүнкү күндөгү биздин мамлекет тарабынан көрүлүп аткан жаза чара Уголовно процессуалдык кодекс боюнча абдан жеңил да. Булардын жазаларын өмүр боюга кезиш керек. Эми бизде атуу жок. Өмүр боюга буларды кезиш керек. Ушул сыяктуу окуялардын алдын алууда күч органдары эле эмес, коомчулук жапа-тырмак күрөшүүсү зарылдыгын серепчилер айтышат. Аны менен катар мамлекеттик идеологияны жана баалуулуктарды бекемдөө мезгили келгенин кошумчалашты. Үй бүлөдөн баштап туруп, ислам дини эмне экенин мына ошо кичинекей балдарга түшүндүрүшкө. Ислам дини. Анан кийин кыргыз улутунун, кыргыз элибиздин өзүнүн каада салттары кандай? Ошо дини экстремизм, терроризм, жана башка халифат курабыз деген баягы уюмдар бар да. Ошолорго каршы биз мындай түшүндүрүү жолу менен, ынандыруу жолу менен светтик мамлекет катарында идеологиябызды тереңдетип барышыбыз керек. Бир эле милиция же СМБ күрөшүп жетишпейт да. Муну коомчулукту туура багытка коюш керек. Дин өкүлдөрү. Биздин дин өкүлдөрү мамлекеттик бийлик менен биргеликте ушуну күрөшкөнгө келгенде бир багытка чыгыш керек. Антпесе биздин мамлекет коркунучта. Даже тууган менен тууган, ата-ана менен балдары ушундай ажырымдарга бара баштады азырчы. Буга чейин Камчыбек Ташиев коомду адаштырып, жарандарды башка агымдарга азгыргандарга чара күчөтүлөрүн эскерткен. Аны менен катар атайын кызматтын кызматкерлерине тапшырма койгон. Диний экстремисттик уюмдар чыгышып, өздөрүнчө уюшуп алышып, коомубуздун оюн, жашоо тиричилигин, үрп адатын, каада салтын башка жака буруп кеткенге аракет кылып атышат. Мына ушуларга каршы күрөштү дагы биз күчөтүшүбүз керек. Себеби бул биздин келечек, бул мамлекетибиздин келечеги. Кыргыз болуп жаралгандан бери кыргыздын өзүнүн салты бар. Кыргыздын өзүнүн карманган альхамдулилля мусулманмын деген ислам дини бар. Ушул багытка катуу көңүл буруп, айрыкча жаштарыбызды ар кандай экстремисттик уюмдардын азырыктарынан сактап калуубуз керек. Болбосо мектепти жамандаган, медицина талаптарына акарат келтирген, атүгүл мамлекет саясатына түз карабаган миссионерлерди ээн эркин калтырып коюуга болбойт. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 21 диний экстремисттик жана террордук уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Алар соттун чечими менен кара тизмеге киргизилген. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.